Бул жолу деле буга чейин болуп жүргөндөй депутаттардын көпчүлүгү өкмөт башчыга мектеп, жол, чек ара буга чейинки суроолордун баарын жаадырып беришти. Бирок көбүрөөк мындай сынга караганда каалоо тилек, ийгилик каалоо деген нерселер көбүрөөк болду. Анан жогорку кеңештин депутаты Семиркулов болсо ошол өкмөттүн азыркы курамы абдан тең салмактуу курам деп, анан депутаттардын жанагы шек саноолору, күмөндөрүн четке кагыш керек деп айтып атпайбы? Анан мынчалык ишеним эмнеге негизделип атат? Мен кесиптештеримди жамандагым келбей атат, бирок сиз мына башында көрсөттүңүздөр, катуу сын пикир айтылды да. Бирок кандай дош беришти жыйынтыгында? Колдоп беришти. Бул адатка айланган салт болуп калды бизде. Катуу сүйлөйт, ал сүйлөгөн сөзү шайлоочуларга арналат, а дошу болсо бияка. Турган ишти. Ошондуктан Темир Эргенбаевич абдан туура айтып атат. Азыр мыйзам негизинде президент кайсы бир фракцияга берет тапшырма, сен түзгүн өкмөттү деп. Ошол фракция көпчүлүккө сунуштайт. Мына кишини биз талапкер катары көрсөтүп атабыз. Ал киши 15 күн ичинде курамынын жана программасын көрсөтүш керек. Бул жерде аябай шашылыш болуп кетти. Ошондуктан баягы чийки болгон билинип турат да. Көптөгөн суроо дагы пайда болот. Мен ушуга байланыштуу бир мисалды келтирейин деп атам. Биз Мухаммедкалый Абылгазиевди бекиткенде так ушундай шашылыш түрүндө болгон. Ошондо ал киши айткан, буюрса ушул команда менен иштейм, программа менен жетишпей калдым эле. Кийинки айда алып келем деген программа. Байкуш ал программага жете албады да. Ошондон ары кетти да кийин. Ошондуктан бул эң жаман нерсе, когда командасында алмаштылык. Ооба. Качан эртең алып келем деген эң жаман нерсе да. Андан көрө ушул 15 күндүн ичинде даярдап туруп, мына Темир Эргенбаевич айткан бир топ агенттик кызматтардын тагдырын чечип туруп, бирдемеге байлап туруп алып келгенде жанагындай суроолор болбойт эле да. Азыр кандай тобокелчиликтер бар алдыда мисалы? Тобокелчиликтер, эмне тобокелчиликтер бар эгерде ошо ойдон мисалы? Эми мен тобокелчилик бир гана нерсе бар. Бул ишке ашпаган программа болуп атат да. Эртең ушул азыр стратегия жанагы муну кыскартуу деп кээ бирлер адашып атат, кыскартуу эмес. Бул оптимизация деп койсок туура болот да. Башкаруу системаны өзгөртөбүз деп атат. Ал азырынча чыгаша жөнүндө кеп жок. Бул ишке ашырыш үчүн көптөгөн мыйзамдарды өзгөртүш керек. Өкмөт жөнүндө мыйзамды өзгөртүш керек. Ар бир министрлик жөнүндө мыйзам, уголовный кодекстен баштап баарына чейин өзгөртүш керек да. Ошол өзгөртүүлөр күчүнө киргенде ошондо ишке ашты деп айта алабыз. Ошондуктан мен коркконум, мына саясий кыймылдар бизде жаз келатат, күчөп кетет. Бул парламенттин тагдыры кандай болот мен билбейм. Аягына чейин отурбайбы, конституциялык реформа эмне менен бүтөт. Эгер туура жол менен барса узарып кетиши мүмкүн. Узартканга уже эл чыдабайт да. Ошондуктан ишке аша алышпай мен корком да. Албетте азыр депутаттар, көпчүлүк депутаттар баарын эле колдой берет. Эмнени алып келсе колдой берет. Бирок бул чийки болуп калышы мүмкүн да. Финполиция айтып калдыңыз. Финполиция жаралганда атайын подразделение болчу. Салык инспекциянын алдындагы салык кылмыштар боюнча изилдөө бөлүм болчу. Кийин эле айланып монстрга айланып кетти да. Аны сөзсүз салык кызматына берип коюш керек. Бир гана салык кылмыштар боюнча изилдөө жүргүзсүн болду. Жанагы кызматка пайдалануу, коррупцияга аны кошпош керек да. Тилек мырза. Ошондуктан бул өтө чоң коркунучтар, бир аз шашылыш учурда жакшылыкка алып келбейт да. Эч ким азыр кубалаган жок. Площадь аянтта миңдеген адам турган жок. Анан чын айтканда көпчүлүк жарандарыбызга көп деле маани бербейт. Кандай структура болот? Бирок ишеним кредитинин мөөнөтү аябай кыска деп атпайбы? Ишеним кредитинин мөөнөтү аябай кыска болуп атат деген себеп. Ал күткөн нерсе да. Адам президент болуп же премьер-министр болуп шайланган мүнөттөн баштап күн сайын ага каршылар көбөйө берет. Бул табигат ушундай. Айрыкча эгерде биз жанагындай темке айткандай бүгүн бирди айтып эртесин башканы айтып койсок, ишеним андан бетер төмөндөп кетет. Ошондуктан тезирээк бүтүрүп иштеш керек, бирок шашпаш керек да келген учурда.